Assalamu алейкум туғандар. Ушул баянды башкаларга таратып, бөлүшүп, жана өзүңүздөр угуп, ушу баянга амал кылууга аракет кылалы. Ушул баянды мен аябай сабак алгам. Илгери бир падыша болгон экен, анын жанынан чыкпаган, аябай жакшы көргөн, жакшы кызмат кылган, жакшы, баары жакшы болду дей берген вазир болгон экен да. Ана күндөрдүн биринде падыша кокустап бир манжасын кесип алат экен да. Манжасын кесип алсам вазири жакшы, баары жакшы болду десе, падышанын ачуусу келип, сен кандай немесиң, баары постоянно эле жакшы, баары жакшы деп. Мен манжам кетип атса, жакшы, эмнеси бул жакшы деп анан ачуусу келип анан зынданга, түрмөгө камап таштайт экен да. Камап таштап анан күндөр өтөт, анан күндөрдүн биринде өзү сейилдеп токойдо, мурун дайыма вазир менен жүрчү экен да. Эми өзү баягы жалгыз сейилдеп жүрсө анан бир кишилер келип кармап кетет ки падышанычы. Көрсө ал кишилер от парастар, отко сыйынгандар экен да. Анан алардын бир күнү бар экен. Ошол отко сыйынганын белгиси кылып, отто ошо Кудай тутчат да. Анан ошол бир күнү бар экен, ошого бир курмандык чалыш керек экен да, бир кишини көчөдө эле кармап келипчи. Анан падышаны ошентип курмандыкка чалалы деп атса, анан алардын чоңдору падышалары келип калып, көрүп калып, чечитип отко салалы деп аткандан караса бир манжасы жок. Көрсө алардын ишеними боюнча адам бүт мындай түгөл болуш керек экен да, бүт бардыгы баягы ордунда болуш керек экен да, бүт дене мүчөсүчү. Анан жок, бул манжасы жок турбай болбойт деп анан кое беришкен экен да. Анан падыша баягы сүйүнүп, жыргап, аябай мындай ушундай эмелерден арылдым деп анан келип хан сарайына келип анан баягы түрмөдөгү вазирин жакшы деген ушул болчу турбайбы деп анан аны чакыртып келип бошотуп чакыртып келип, вазирим мына ушундай окуя болду десе, жакшы, баары жакшы болду дейт экен. Анан макул, эми сен менин манжам кеткенге макул, действительно жакшы болду, мына мен азыр жок болмокмун азыр сенин жаныңда. А сенин бу түрмөгө отурганың эмне жакшы десе, падышам дептир. Мен сиз менен дайыма жүрчү элем, жаныңыздан чыкпай. Ооба, жүрчүсүң. Анан токойдо экөөбүз кармап алган болсо, сиздин манжаңыз жок болуп, сизди кое берген болсо, мен бүт дене мүчөм ордунда, мени ошо ыртышмак экен да. Мен түрмөгө отурганымда жакшы, баары жакшы болду деген экен да. Анысы кандай туугандар, бул жашоодочу бүт барды Аллах каалагандай болот да, Кудай каалагандай болот. Биз ойлогондой болсо жашоо такыр башкача болмок да. Ошон үчүн анча-мынча сынайт Кудай таалам, анча-мынча бир кыйынчылыктар болот. Ошого жакшы, баары жакшы болду, Кудай буйргандай болду деп амал кыла берели, аракет кыла берели. Аллах таалам жардам берет, аракетке берекет берет иншалла. Жана дүйнө акыретте бактылуу жашаганга жакшы бир себеп болот. Депрессияга түшүп, сен айыңан болду, мен айыңан болду, мындай болбогондо, тиңдей болбогондо кол кезилмек түгүл, кичине тикене кирип кетсе, монткенде, тиңткенде, же машинаң дөпөлө жарылып калса деле кейибиз го. Мындай айдаганда, тиңдей айдаганда, же жумуштан проблема болсо, же үй бүлөдө кичине проблема болуп калса, мындай кылыш керек болчу, тиңдей болчу, деп кечке өкүнүп, жок. Памса салам хадис маисин айтат, өкүнгөн адам дейт, бу шайтанга эшик ачканга барабар депчи. Анысы кандай өкүнбөйлү, баары Аллах Тааладан каалагандай болот. Ушул сөзгө көнсөк, жакшы, баары жакшы болду дей берсек, иншалла баары жакшы болот. Аллах ыраазы болсун, ушул сөздөргө, ушул баянга амал кылышка Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Дүйнө акырет бактылуу жашаганга Аллах Таалам толук бизге ошону берсин, насип этсин иншалла. Аллах ыраазы болсун.